Assalamu alaikum достор. Суроолор боюнча мына бүгүн Силаста тартып кеткени келдик. Буюрса сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Достор, 11 ноябрь Кара Балта шаары Полтавка айылында турат экен могу Силас. Мына быйыл могундай Силастар упаковкада жаңы болуп атат. Элдер сурап атышат, кандай мага комментарий жазып атышат, чалып атышат. Ошо баары ушу силер үчүн так бир маалымат кылып, бир видео чыгарабыз буюрса. Каналга катталганды, лайк басканды унутпайсыз, достор. Бизди колдоп коюңуздар. Бисмилла деп баштадык. Мына достор, байкаңарбы? Мына Силас море. Мына могул жерде булар жана даярдалып эметип аткан экен. Азыр буюрса Байкеге келебиз, Байкеге жолугабыз. Мына достор, мына могул КамАЗ тигине көрдүңөр, мына салып атышат. Могу заказ экен могунун баарычы. Заказга келип туруп, мына байкелер токмок алып кетип атыптыр. КамАЗ прицеби менен. Мына бул жерде да толтура. Мына достор, сурагандар. Ичи кандай экен, тиндей экен, ичи тиби деп, эми баары эле упаковкасын ачып эмете бербейт. Бирөө мондай салабы деп, мына Байкен кучкасы. Достор, эми жакшы деп эле айтыш керек. Могул жерде байкагыла, жүгөрүсүтүм эле карагыла, 50/50 даже көп болбосо деген го. Өзүңөргө могу камера айтор колдон келишинче передавать этет, бирок достор, тигил жагын тарттык, мына башка жеринде эле тартайбыз. Мына башка жеринде деле, мына карасаңар, жүгөрү. Мына достор, 50/50 деп майда чалган. Мына достор, бүт жагынан эле тартып бир көргөзсөйүн, араңарда да чыгасыңар бирөөчү, тигиндей, бир жерин тартып, анан дейсиңер. Мына силердин көзүңөрчү эле мына жылан, мына любой жерин эми сыртынан деле байкаса болот, достор. Караңыздар. Мына могу турушу майда чалып тур, кучка өтө чоң. Буюрсак азыр производствосын көрөбүз. Быйыл чөп кымбат, достор. Чөп кымбат болгондо ушул именно Силас ыңгайлуу болуп, элдер суроо көп берип атасыңар. Ошо билбегендер балким бирөө жаңы көрүп эметип атса, ошолорго да көргөзүп түшүндүрүп кетели деп атабыз. Так билип алгандарга алар билет, ошо ичин тартып койчу, тиби деген, мына достор. Мына любой жерине, мына стоп жок, мына келдик. Анткени ошо эме дегендер да болуп атат. Ичинен тигиндей мындай деп, ичи нормальный чыгат экен, тигиндей мындай деп мага даже жазат. Эми мен буга жооп бербейм, достор. Мен просто тартып силер үчүн маалымат калтырып кетем. Силер мен үчүн каналыма катталасыздар, лайк басасыздар, колдойсуздар, комментарий калтырасыздар. Мына достор, мына Байкеде могу эки кучада 3000 тонна бар экен. Мына могул биз басып жүргөн могу пленканы байкадыңарбы? Ушул пленкада өтө кымбат пленка экен. Карагылачы. Дорогой пленка, Кытайдан келген. Заказ менен үстүнөн басып жүрсөң да айрылбайт дейт. Ушул могул упаковка ушул эле пленкага жасалат. Көрдүңөрбү? Байке таштын ордуна колдонуп Силасты четтерин жабып коюптур. Азыр буюрса балдар келет, сиздерге производствосын көрөсүң. Мына могул сыртка эле коюп койот экен. Могул пакеттер. Эчтеке болбойт. Мына КамАЗга ыргытып салып атышты. Мына достор, могул экинчи кучасы. Байке жомда баягыда чыгарган болчу. Жомдагы упаковка алабыз. Жомду да сурай кетем. Эмнеге 10 сом кымбат тийби десеңер, могу эмеси да расходный материал бар да, тети пакет. Могу эки кучканы жапканга эле Байке айтат, 200 миңге алдым деп, могу салафанды. Еще плюс могуларга салафан кетет. Ошо өзүнүн расходу бар го эми.
азыр буюрса цехке барабыз. Азыр байкелер просто бирке бошобой жатат, азыр токмокко салабыз. Могул станок, азыр буюрса сияктан билип кетебиз маалыматынчы, эмне. Могул байке. Бул компрессор. Компрессор. Будан воздух топтойт, бул жака. Бунун баары воздух менен иштейт. Воздух менен иштейт бе могул аппарат, э? Ага. Могул самый главный пресс могул бе байке? Ооба, бул бияктан рулон эле пленка салабыз. Пленка. Мына достор, пленка мондой болуп келет экен. Ичи Могул жактан рулон салынат. рулон эле пакет салынат. Ичи кара, сырты ак болот. Бул сырттан келет, Кытайдан келет деген чынбы, э? Ирандан. Ирандан келет бе? Иранский. Ушул кымбат материал деп айтышат. Чынбы, э? Ооба. Расходочный материал ушул кымбат деп айтат. Анан кийин сырттан келет деген. Сырттан тарактан силос келет. Силос келет. 30 грамм бул. Бунун ичинде пресстелип болуп калат. Могул аппарат өзү эле кандай весин уравнивать этип чыгарып койсоң, кандай кыласың? Ооба, калагандай 30дан 45 граммга чейин. Бул жерден вбивать этсеңер эле бул өзү эле могул аппарат ошол вести чыгарып берет. Ага, вес кошуп азайтып кайра кошуп коебуз. Бул таразага сыяктуу. Минус плюс болот, э? Точно болбойт, э? Минус плюс болбойт. Могул жерден тиги жактан түшөт экен, казыр сыртынан да тартып берем. Могул жерден пресстелет экен, тиги жерден кесилип, могул жерден түшөт экен, э? Бул кайдан? Кытайдан келген? Жок, иранский. Бул аппарат вообще иранский, э? Байкес айтып кетти, бул аппарат иранский дейт. Бул кандай? Бизге суранып жасалды бул. Заказ менен жасалды. Алар өзү чыгарат мындай. Доктормдо заказ бирсин жасап беришет. Жок, силерге кайдан бул идея келди дейм, именно могу. Буну Иранга барып өзүм көрүп келгем ушул табак. Иранга барып көрүп келген. Алар чөп ушул пресстейт экен. Алар деле жок силос, жон мына силос. Мына аларда да караңызчы. Аларда деле ушу жүгөрүнүн силосу и жон. Монтип пресстеп. Бунун эмнеси ыңгайлуу болуп атат мына достор? Бул 30 килограмм болуп атат. Эми көтөрүп салгангачы, бурчун чыгарасыңар 30 кило. Көтөрүп, малга салганга. Менин оюм бул 7-8 ай тура берет бир жылга чейин. Мына 7-8 ай, хранение, тешилбесе. Тешилбесе, могу 7-8 ай тура берет дейт, могу хранениеде. Мына мондай аппарат экен достор. Аягында бүт байкенин номерин калтырып коебуз. Даже ушундай аппарат заказ кылсаңар болот дейт. Балким бирөө өзүм кылам, өзүм ушинтип иштейм деп айтса, ким кааласа, байке айтат, колдон келишинче айтып беребиз, жардам беребиз, заказ кылдырып беребиз дейт. Заказга алып келип берем дейт байке. Сырттагы. Силос салынат. Сыртына. Могуга келип эле трактор менен саласыңар, э? Мына кум менен, ковшук менен салат. Бул жака. Могу лента менен эле кетет экен. Байке айтат, буюрса дейт, уже компьютер тигибу главныйларын эметет дейт. Могуларын уже буюрса Кыргызстандан эле жасап беребиз дейт. Каалап заказ кылсаңарчы. Достор. Мондой келет экен. Бул жерде тиги лентага, аркы лентага, тиги лента менен анын өзү весмен. Мына байкасаң, жакшы эле такой несложный аппарат деп коет. Байкеси, жомду ушул эле технология. Ушул эле жон. Силос сыяктуу эле майда. Жомду ажатты сухойун кылабыз. Сыгылган. Мына жомду сжатый сухойунан кылабыз дейт. Заводдон алып келип. Жомду тияктан заказ менен алып келесиңер? Сыктырып алып келебиз. Сыктырып уже даяр. Мына сыктырып согу жок. Алып келебиз дейт. Жом деле ушул эле аппарат. Веси деле бир, э? Жом ал деле 30-31. 30-31. Аны деле алып атышабы байке? Ал деле жакшы. Аны отдельно заказ кылыш керекпи же постоянно эле бер? Аз калды бирок, бар ал. Наличие бар, э? Бар. Мына наличие бар дейт. Кааласаңар заводдон чалып деле койсоңор болот. Эң эле жакшысы могу храненияга. Достор, карабайсыңар, тигини рассыпной алып келсе бирке чирип кетет, э? Рассыпной келсе чирип бирке эметип кетет, могу ошого эметип атат, э? Ыңгайлуу. Көпкө саталыш үчүн ушундай. Ушул башка областтарга кеткенге удобный, алыс жака. 4-5 киши эле. Монтип салып коюшат экен тигини.
ыргытып атат 30 кг. Кол менен эле ручной эле ыргытылышты. Мына тоннажын чыгарып сатып эметип аткан да, веске. Веске тартып берет. 85 115 таразыга деле ыңгайлуу. Монтип берип элем о байкелер. Легковой машина менен эле байке алып берип. Өзү ыргытып салат. Эч кандай портер, грузовой кереги жок. Могу эмне ошосу ыңгайлуу болуп жатса. Үйгө деле бир жерге коюп койсоң, гараждын четине деле коюп койсоң, карап. Степ менен алып кетет. Гараждын четине деле коюп койсоң. Жакшы. Мына достор, буйрса могу салып атышат. Азыр станоктун вообще иштегенин да көргөсөз. Там чыгат. Монтуп эле салышат. Азыр буйрса полный процессти силерге тартып берейинчи. Ичет муну несложный эле аппарат экен. Компьютер эле кээ болсо сырттан келет дейт, калган могуларын өстүп эле жасайбыз дейт. Бул кыргыз көргөндөн жасайт го. Мына достор, ичин Resmi atıyor ödekler. Moğaz içinin traktör olsa çıkardı mı? Görsün. Otur hele dostlar. Çıkın bayken sıra atmadın mı? Aytor içinde жүгөрүсү var eкен деп. Baykem ha, жүгөрүсү var eкен içinde. Bir байкем сурады эле, жүгөрүсү барып келген, Санжар тартып берчи, ошону мен бир көрөйүнчү, ошого жаман эметип атам, ошону алыш керек болуп атат уйларга деп. Мына чукун байке ичинде жүгөрүсү бар экен. Алса болот байке. Чөп менен бересиңер буйрса. Мына достор, бысмылла деп аппаратына иштейди. Мына достор, тетик жактан түшүп атат. Тетигинин ичине түшөт экен, тетик чашканын ичине. Ошонун ичине түшөт, анан ошол жерден 30 кг болгондо бул өсү автоматически бул жака могу пакетке түшүрөт экен. Мына достор, могу жака түшүп атат. Бул боковой клей. Кийинде жабылып керек экен, бул боковой клей. Мына клей. Түштү. Артына болду эле. Dostlar, bayke ayıp gitti, 40 sekundada çıkıp durat deyip mi? Tamam, daha geç. Daha dostlar, daha bir yolu. Tepkilerge düşür. 30 kg bolup, bu kança kilogramda jaskan, 30 kg bolup, modern o paket боковой. Kesin kleyli. Alçı. Paketте түштү. Vakuumмен үй жактан пресстелип готовый чык пакетке. Боковой кетти. Клейленди mi? Все, мондай. Надо успокоиться.
производство. Бул жолу айтып кетейли достор, байке муну айтат, кааласаңар даже заказ кылып берем дейт. Мен айтор бүт номерлерин калтырам. Сурайсыңар, балким бирөө ойлойсуңарбы же бирөө башка болбойсуңар, бирөө кызыгатпы. Аппаратты байкеден просто заказ кылып жардам беребиз дейт, айтабыз. Кааласаңар да будет сатабыз дейт. Байкелерде наличие да бар го. Мына достор, уже эле могу төртөө чыкты. Мына силерге 1 минут сүйлөдүм, 1,5 минут, 2 минут. Байкалар, сразу бер. Бирле киши тигил жакта аппаратта турат экен, бирле киши иштетет экен могун баарынчы. Могул жерде могу түшүп турат. Могул тигил жака кетет, жана 30 килограмм ой, 30 бу 50 өзүңөр коет экенсиңер. Булар 30 стандарт. Анткени жүктөгөнгө, тияка ташыганга ыңгайлуу дейт. Тигил жака түшөт, 30 килограмм болуп туруп тигил жерде пресстелет. Компьютер менен вводить этип коет экен, ошонун баарын пресстелет. Астына пакетке түшөт, түшө берет. Мына бул жака могуга канча? 4 ковшик. Трактор менен 4 салды го дейм. 4 ковшик салды. Тиги жакта бирле киши турат компьютерде иштетип атат. Эми көп мактагандан эмес, достор. Менин оюмда булчу эмеге салганга 30 килограммды көтөргөнгө ыңгайлуу. Байкелер айтат, мына могу бурчун кесесиң, бурчун кесип эле колуңа кармап, акырын кормушкага салып аласың дейт, акыргачы. Көтөрүп ары бери малга салганга ыңгайлуу дейт. Чакага салып, анан ары көтөрүп, бери көтөрбөйсүңөр. Ошон үчүн 30 килограмм. Адам чоң деле кылсак болот дейт. 30 килограммды байкадык дейт. Эң эле көтөргөнгө ыңгайлуу экен дейт. Ошон үчүн элдердин суранычы боюнча болуп тур бул делечи. Ушта азыр заманыбыз жакшы го, достор. Бүт нерсе бирле киши иштетет, аппаратты жалкоолукка алып келет го баарыбызды. Малды деле бакканга карабайсың, кандай технология, нано технология деп ушуну айтат го. Алдыга жылуу депчи. Прицепти салып түштү. КамАЗ, жана айтып аткан токмок. Заказдар толтура дейт. Жомду мен сиздерге жана байкеде айтып кетти го, жом могул экен. Жомдо ошондой эле пресстелип эле, суусу жок, сыгылып келет дейт. Заказга кылып беребиз дейт. Бирок в наличии бар. Заказ кылсаңар. Азыр номерлерин, дарегин бүт алып калабыз, достор. Чаласыңар, сурайсыңар, биздин каналга катталасыңар. Достор, колдон келишинче сиздерге тартып бердик, маалымат алып бердик. Байкенин номерлерин калтырып коебуз. Заказ кылабыз десеңер, заказ кыласыңар. Доставкасы жок экен, машина айдап келесиңер. Биздин каналга катталганды, лайк басканды унутпайсыз, достор. Чыкты, мо сразу чыкты, ма байке таразыга койдум. Битке минус плюс болот дейт, а так стандарт. Эми баары компьютер экен, достор. Баары компьютер. Все, достор, каналга катталабыз, лайк басабыз. Чоң рахмат берди. Экөө. Достор, мо шаар жактан Беловодский, Сокулук, ото шаар жактан заказ кылгандар мына. Тигил жактан жайыл жазууду өтөсүңөр. Жайыл жазууду өтүп келсеңер эле, ориентир. Мал товардын повороту. Мындай эле могу сол четте эле карап кетсеңер, могу база көрүнөт силергечи. Карабалтадан келген могул жерден эле кайрыласыңар. Могул ангар көрүнөт. Ангарды ориентир алсаңар болот.
Кара Балтадан келгенде дилема ангар ориентир могул поворот.